Bismillah, assalamu alaikum, жылқы сүйүүчүлөр, урматтуу биздин катталуучулар, мекендештер. Бүгүн 6 июл Бишкек шаары Сапос Фрунзе айылынан моундай бир Полша атты сатууга чыкты. Ушунун маалыматын жеткиребиз азыр. Так, мына жаныбар тору кашка экен, негизи документинде дагы. Мына документин ачып коюңуз өзүңүз. Мына аска туруп, документин ачып туруп жанагы кашкасын көрсөтүп коюңуз. Мына кашкасы бар экен, моунда көрүп жатасыздар. Кашкасына аттын кашкасына. Документин көрсөттүм. Документи таза экен, жаныбарына. Бул атты жанагындай эмеден бандай оорулуп эмес, үйүрүп жүргө да жарайт деген справкасы да жүрөт эле го сизде. Бар справкалар. Астагы эме отуруп, ошо справканы ачыңыз. Бул ат эмеден ветеринардык эмеден да өтүп турат экен, Мына көрүп туруңуздар, ветеринарный баандай осмотр деп коет, ошодон да өткөн экен. Мына бул жакта справка аттын өзүнүн кличкасы да бар экен. Мына дизель деп. Мына эмеде эле өткөн экен, Так, 19 дейт, 19.04. Мына майда эле осмотрдон өткөн экен. Бул үйүргө жарайт, Жарайт үйүргө. Үйүргө жарайт. Бою канча барат? Бою 1.70. Бою 1.70. Таза чыгабы, андан жогорураак болуп калабы? Таза эле чыгат 1.70. Таза 1.70. Бутолдор таза, Таза. Бул келгенине канча болуп калды эми Кыргызстанда көп эле? Кыргызстанга келгенде бир 3 жыл болуп калды го деп. 3 жыл, 3 жылдан бери только үйүрдө жүрөбүз. Только эле үйүрдө жүргөн экен. Атак минип үйрөтүлгөн, мингизет, Үйрөтүлгөн. Булакка топко барат жакшы. Топко барабы? Аягы оорураак болгону бир аз. Бир аз аягы оорураак, бирок топко барат. Торпо булак экен, мындай айтканда. Торпо. Жана ана жигит балаңызды айтып, жайдагы эле уштурушуна бир мингизип көрсөтүп коелу, болобу? Так, урматтуу көрүүчүлөр, мына атты бастырып дагы мингенин далил кылып мындай кысыкта чаппасак да бир аз бастырып койду. Обратно кайт, бастыр. Жаныбар. Азыр эми Шабдам айке бул багылып эле турат да азыр, Багылып эле турат, жемжеп элечи. Мына жаныбар азыр багылып эле туруптур. Суутуп эми күздө улакка салса болот, Болот, кудай кааласа. Буттарында кемчиликтери жокпу? Таза. Мына көкүрөктүн кеңдиги, мына буттарын көрүңүздөр. Арттын буттар, соорлар дагы бөлүнүп турат экен. Жанагындай уй соор эмес. Мына жылкынын негизи мүчөсү, турган турпаты аябай жакшы экен да. Мына жаныбар. Bunun baaсын канча деп айтасыз эми? 10.000 эле, 10.000 акш долларга айтасыз. Бул Полшадан келген, өзүңүздөр билсеңиздер керек, моундай документалны тайлардын өзү деле канча келгенин эми Полша ташыгандар билет да. Анан жылкы үчүн мына көрүңүздөр, жылкы үчүн 10.000 доллар баа коюлду. Байкебиздин номерин экранга калтырам. Кимге жаккан болсо байланышасыздар.